кыргызстандыктардын бактылуу болушун каалайм. Убагы келгенде эс алганга да күн келет. Ага чейин эл үчүн кызмат кылыш керек. Кыргызстанда 80ден ашык улут жашайт. Бири менен кыз алышып, кыз беришсе ынтымак болот. Жакшы иштеп, жалкоолук болбой, ынтымакта болуп иш алып кетсе, биздин кыргыз мамлекетибиз алдыңкы мамлекеттердин арасына барып кошулат го дейм. Кыргыз Республикасында бекем тынчтык менен туруктуулукту жаратуу үчүн жагдай шарт түзүү ар бир адамдын катышуусу менен мүмкүн. Анткени ар бирибиз маанилүүбүз. Болды. Sana morozni alып келем, балам. Sana morozni alып келем, азыр алып келем, аз келем. Ар бирибиз маанилүүбүз телеберүүсүнүн бул чыгарылышынын каарманы Бишкек Ош жолунда жүргүнчүлөрдү ташыган айдоочу Даанышман Ботобеков болмокчу. Ошту көздөй багыт алган таксилердин турчу жайы Борбор калаабыздын Токтогул жана Кулиев көчөлөрүнүн кесилишинде. Жарым күнгө созулган Ошко сапар Ош базарынын жанынан башталат. Айдоочулар өз кезеги менен жүргүнчүлөрүн тапкандан кийин гана жолго чыгышат. Канчадан болот жол бире? 1000 сом берсең болот. 1000 сом байке сизден 800ден алып кеттиңиз. 800. Студент болсаң мейлі ондай бір. Клиенттерге айтпайсың, 1000ден алдым дейсің, 1000ден отырдым дейсің, ова. Боло? Кел. Оның астына жүктейбиз, а? Я. Оның астына. Я ушунда коер аз клиенттердин дагы жүктөрү бар да. Килограмм канча болуп калды? Мени? Булар 40. Мыналар канча? Бул деле көлдүн Көлдү. Кандай сабыз? Наваттар канча болуп калды? 140тан сатабыз, 130 алабыз. 130га? Мейли болуптур. Жакшы дедиңиз а ошолорду? Таза нават. Береңиз. Каарманыбыз Даанышман Ботобеков менен бирге борборубуз Бишкек шаарынан чыгып, болжолу 10-12 саатка созулчу сапарга аттандык. Ат жалында казан асып, айдоочубузду узун жолду кыскартчу кепке тартканыбызда өмүр таржымалы, үй бүлөсү, турмушка болгон көз карашы тууралуу маек куруп, айдоочулук кесиптин артыкчылыгы жана кыйынчылыктары тууралуу узун сабак кепке кирдик. Айдоочулук кесип деген бул кандай земген? Адам ташып атабыз, мисалы биз Оштон Бишкекке, мисалы Кыргызстан ичинде эң эле алыс жол бизге ушул деп ойлойм да. Бул жаздын өзүнчө кыйынчылыгы бар жайындагысы. Кыштагы өзүнчө кыйынчылыгы бар, мисалы. Кудай тааландын эң жакын адамдарынын бириге кирет экен ушул адам ташыганча. Ошол 7 клиенттин өмүрү биздин колубузда болот. Чыкканда Кудай деп жоопкерчиликти билип Тынчаман мисалы айткан жерге алып барыш керек. Жолда катып жүрбөсө, секин жүргүлөдө бутура звонт этип билип турабыз. Кайерге келдиң, кантип келатасың, погода кандай, жол кандай, клиенттериң настроениясы кандай сурап турасың. Ол баштан өткөн да. Бул элди алып жүрүш өтө кыйын. Переживать этебиз да эне болгондон кийин, ата болгондон кийин. Шу жеткенде жеттик, кайтканда кайттык, биз мына жердебиз, үйүбүзгө жеттик, бардык, келдик де утур. Олар айтат, болбосо биз утур сурап турабыз. Саат сайын кайсы жерге жеттиң? Кантип кетип бардасың? Машинең жакшыбы, өзүң ден соолугуң жакшыбы? Тынчпы? Катык жүрбө, абасы катуу жүрбө, балам, тынч болгон, эсен жеткен. Ашыкпагын, скоросту катык айдабагын деп атасы да, энеси да айткан ошол. Жол алыс, жолго чыккан жолдо уже 2 сутка жолдо жүрөт. Албетте переживать этебиз, барыш келишин, кандай болду экен, кантип жетти экен. Аман сен барып келсе экен деген тилек менен эле балдарым менен ошентип Кудайдан тилеп эле ошентип
күтүп алабыз. Men oylayımşı bu biz misal taksitler uşul dündük düştükte misal biriktirip köp nerselerge biz sebep olabız dep oylayım da. Uşul bütele bardığı samolyot menen katta berbeydi. Misal bu studentler alar köpünçe samolyot katta taksilerge çıgat. Özüm jönünde aytıp bersem, Çoңalay rayonundan Darot Qurgan ayından bolam özüm. Oşol jerde balalık gezip gördük. Oşol jerde çoңaydık. 6 bir tuğamız. 2 kız, 4 oğlumuz. Apam uyda şol bizi çoңaytdı. Apam da eşçerlere işlebedi başta. Şol dıygan jarba müçesi olurlar biz. Atam negizi kesi şopur bolganda Çoңalay rayonunda avtobus aydaçı. Andan keyin Çoңalay rayonuna janagı murungu eski soyuz jana sarı taksiler var emes mi de? Oşol taksilerden alıp bargan. Sarı taksilerden aydap oşon. Negizgi kesi şopurlukta atam oşol. Biz oşol şopurluk kılıp жүрүп çoңaytты, baktı. Nak peşine emgegi menen düşündüm. Men özüm köp yıl şoför boldum da. Bolganda da yaşımdan boldum. Armiyada da şoför boldum. Anam bu şoförlük öte kıyın. Almağalda jolda öte tatal bolçu. Ol munan jönösek Oşko bir sutka da var şedik. Anam kayra bir sutka da ya da o tün jarım bir jarım sutka da aran kelçedik. Jol öte oğur bolçu. Men özüm köp yıl avtobus işledim. Takside işledim. Oşonduktan baldarın siler şoför bolboyla koygula. Dep oşonday tileşedem de jönököyle iştegiledi. Ol emi bärir ata kesibini kılat eken bardığıyla şoför bolup kalıştı. Atam aytıp kılat azır. Hiç kimdi şoför kılbayım dep aytçılı. Az bit bardığın şoför bolup aldın depçi. Şoför körgende ança adam görbeyt da. Жақшылық жағындағы, жамандық жағындағы, қиналған жағындағы ешкім анша байлар да көрбейт дейт. Атам ошентип айтып калады. Бул машина мен атам Атамесо инвалид болдуган үчүн ушуну 1974-жылы берилген. Постоянно атамды мен өзүм ташып жүрдүм. Атам көз өткөндөн кийин өзүм өткөрүп алдым. Şoförlük uşundan başlangan. Özüm şoförlükte 67-yıl bitkemін. Armiyada şoför bolup жүрүп келгенмін. Oşundan beri şoförlükte köp yıl işledim. Danış balam училищени бүтүп, бул да şoförlükte бүткөндөн кийин ушуну туруп калган эде эч ким минбестен. Өзү оңдоп чыгып, өзү ушуну менен занмайсы, ушуну менен үйрөндү да. Дагы эле минсе болот, эми азыркы бул машинени карабай калышты балдар. Атадан калган эстелик деп коюп койгонбуз турат. Атам окшоп мен деле баламды шофер болгонго каалабайм да мисалы. Шоферлук бул өтө кыйын нерсе да, чарчайт экен да, нерв чарчайт экен. Ар бир адамдын муундары, ар бир кыймылдаган мууну күч келет экен да. Бүт бар жок иштеп кетет да мында мисалы. Taksi aydetkenden beri, şoförlükkandan beri zireynen alat eкен. Biz başta 100% karangıdaydayız da. Svetin jarığı alıp koyetken. Zireynen meniki açık Slaver açtı, başladı da. Bilinet de özmeş. Danışman Boтобеков 1999-2000 жылдары өлкөбүздү түйүшкө салган Баткен Çoңалай коо калаңына катышканы тууралуу кеп куруп, өткөн күндөрүн эске салды. Ата мекенди коргоого, ар убак чын дилден даяр экенин билдирип, башкаларды да мекенди сүйүүгө жана аны көздүн карегиндей сактоого үндөдү. Пулемет, снайпер өзүм службада ошондой кылып жүргөм. Эми билетке жазылган меники. Мылтыкты жакшы атчумун да өзү. Жанагыдай учениялардачы службада жакшы атчумун ошону. Биздин президенттен Çoңалай районунан 31 несе бала барган да, 33 би гидет ушундай бала барган службага. Ошонун ичинен так 4 бала гана бүтүп келди да службаны. Кайра жана Баткен
Qoğalağında çıkırttı bu enkamattan. 99 bardık. O 2000 yılga çeyin al jerde jana uruşta oşonda bolduk. Biz çoğalayran jana Karateyitinde bolduk. Karateyit, Karamık, Darot Korgon oşol jerde karap жүрдүk biz. Biz barbasak kim karaydı de biz Добровольный бардык да мындай айткандачы. Көпчүлүгү барган эмес анда. Албетте бул катышып көрсөткөн эрдигине мен сыймыктанам. 2004-жылы Аскар Акаевден грамота алган, көптөгөн медалдар бар. Дагы грамоталары бар. Бул менен мен аябай сыймыктанам. Кыргызстан үчүн мисалы біз мен кандай кызмат колунан келишинче жардам берем мисалы. Бүт кыргыз эли үчүн мисалы бир уруш андай бир неме боло турган болсо биз даярбыз да. Мекеним ederim Iyik sığanıp sezemin Tübölük saktaybiz Düşürböy büyük çelegin Barыбыз bul tapta Barkındı sezbey dursak da Kemitbey berebiz Gelecek urpaka Kırgızstan'da жақсы көрөм да. Мен Kırgızstanda төрөлүп, ушул жерде чоңойгондон кийин Kırgızstандын бардык жери мага жагат. Мисалы эле бир мисал айтканда абасы таза, суу таза. Бүт бардыгы Kırgızstандын бүт тоолору мисалы бүт бардыгы суктан турат. Мен Россияга бардым, Читага бардым, бүт көрүп келдим. Мындай эле барып иштеген жокмун, барып машина менен барып көрүп келдим мен. Аларга салыштырмалуу биздин жер мындай айтканда пеш десем жаңылбайм да. Эң кооз жерлер ушуларда мисалы мына Перевалыбыз, кооз суулар ар бир коктунан булактар агып турат. Мына жайлоо мисалы тияк биягы бүт жайлоого чыккан элестет айран ичем десең бар, курут бар, каттама бар. Кыскасы эмне кылсаң токтосоң бар да азыр. Курдак десең курдак даяр. Любой жерге суктар арасында каждый ден өттүм келет мисалы. Кыргыз эл өтө мээнеткеч иштер менен калп болот. Чарбалар көбөйттү, мал көбөйгөн мисалы Кыргызстанда өтө бардык жерге барсаң мал, топоз, койлорду көбөйткөн. Жакшы мисалы Кыргызстанда азыр жашоо жакшы да мисалы иштеген адамга 90-жылдарга салыштырмалуу азыр Кудайга шүгүр жакшы адамдардын жашоо шарты жакшы оңолуп калды мисалы. Келечекте мен ойлойм биз машинелер пультовой эле болуп асманда учуп калат го деп ойлойм да барыпчы. Ошондой эле деп ойлойм. Биздин кендер көп. Кендерди сатсак биз келечекте өтө жакшы болуп калат деп ойлойм. Эми биз көрө албасак да балдарыбыз көрөт го. Азыр мисалы салыштырмалуу мына иномаркаларды биз вообще көрбөйт эдик. Televizordan деле көрөттүк. Азыр мына өзүбүз айдап, такси айдап жүрбөйбүз мисалы. Түндүк түштүк дегенде маселе бул эртеңне калып жүрөт. Тура эле биз оштонбуз, бул жактагылар түндүк түштүк силер оштуксуңар дейт, булар чүйлүксүңөр дейт. Бул эл ортосунда боло берет да. Бирок мындай алып караганда 93-95-жылдан сайыс таркагандан кийинки
ошол мезгилге салыштырмалуу азыр адамдарда андай деле неме болбой калды. Түндүк түштүк деген жок эле болуп калды да баштан. Ак үйдөгүлөр эле жакшы болсо, калган эл жакшы. Ошолор байланыштырып атканда ошолор. Ошолордун ниети тууру болсо, элдин ниети тууру. Эл эч убакыт эч каяка бөлүнбөйт, жарылбайт. Ош Бишкек жолу эми бул кандай земген? Ош Бишкек түндүк түштүктү бириктирип турган жол деп ойлойм мен. Эң главный ушул да. Беловскийде ар кошкон элдер жашайбыз. Орустар да бар, уйгурлар да бар. Мына кошуналарыбыз Алайдан, местныйлар бар. Баарыбыз эле ынтымакта жашайбыз мына. Жамандык, жакшылыкта баарыбыз биргебиз. Айтта болсо орустарыбыздан өйдө бирге кирип чыгышабыз. Мен өзүм көлдүк болом. Көлдүн Скөл районунун Семеновка айылынамын. Анан бу жерге Чоң Арык Чечерин деген айыл бар. Ошол жака турмушка чыккам. 30 жыл болуп калды бу чүйдө жүргөнүмө. Ынтымактабыз баарыбыз эле. Каттоо көп болуп атат. Жанагыдай кудалашкандар болуп атат. Бул жакта мисалы Бишкек жактан мисалы чүйдөн барып Ошко иштеп ататтар. Оштун адамдарын көрүп атат. Оштон келип бул жакта иштеп атат. Токмоктук бир бала чыгып калды. Азыр деле клиент чалат. Ошто иштейт мисалы. Ошто иштейт экен, токмоктук бала ал өзү. Ошо эл менен кетет да дайыма. Келип кетет, семьясынан келип кабар алганда. Чычкан капчыгайынан чыга бериште тамактанууга токтодук. Бул жерден шылдырап аккан булак жээгинде жаратылыштын кучагында тамактанып отурган өлкөбүздүн түндүгүнөн түштүгүнө, түштүгүнөн түндүгүнө жана борбор калаабыз Бишкек шаарына сапар алган жүргүнчүлөрдү кезиктирүүгө болот экен. Кээ бирлерин кепке тартып, кандай максат менен сапарга чыкканын билгибиз келди. Бишкек Ош жолунун мааниси тууралуу ой бөлүшкөн жүргүнчүлөр да болду. Жалал Абад облусунун Кочкор Ата деген жерденбиз. Бул жерде туулуп өсүп, иштеп, пенсияга чыгып, сотрудник МВД. По воле судьбы мы уехали в Россию. Бияка туугандарыбыз бар. Тойго келетабыз. 1 августта и 5 августта 2 той болот. Жээндер үйлөнүп атышат. Тойго келетабыз. Тойду өткөрүп, буюрса кайра кайтабыз. Элибизди, жерибизди көрүп, сагынып, 4 жылдан бери эми келди экен быйыл. Конокко чакырган досторум, группалаштарым болот. Негизи группадан мен эле Жалал Абадтан калган бүт баары көлдөн, нарындан болушат. Мен түштүктү көрсөтүү максатында алып барып, Сарышелекти алып бардым. Конок болуп биздин элибизди, жерибизди көрсөтүп алып келатабыз. Сокулукта турабыз, Сокулукта. Балам, кызым, төртөөбүз Ошко баратабыз да. Кичи мекенге баягы туугандыкка жолугуп, учурашып, көрүп келгенге баратабыз да, Кудай буйрса. Гайда иштегенмин да. Гайда иштеп, обл гайда иштеп, именно жол көзөмөлү боюнча. Биз бул жолдун мааниси өтө чоң. Өтө чоң болгон мурдатан эле. Бирок азыркы убакта еще больше, потому что юг менен северде сайнат кылган бир эле жол, башка жол жок. Туурабы? Биз буну абайлашыбыз керек, карашыбыз керек, тазалыгын сакташыбыз керек. Я думаю, бардыгы жакшы болуп баратат. Мына менин меймандарым көбү, алар деле айтып бериши мүмкүн, кандай экен биздин жолдорду. Жакшы, мен эч кандай эмебиз жок. Kırgızistan'ım Bilemin bir özünde ırız bakıp Özünsüz atmaktanım Kırgızistan'ım Gerek bir özümü arnayım canım Aya baytam çıkanım 2001 үйлөндүм окшойт, ошол Погранбайскада иштеп жүрүп үйлөндүм ошол жерде жана поста иштеп жүрүп. Чоңол айран Каратейт айылы бар, ошол жерде үйлөндүм ошол айылдан. Кудайга шүгүр, бактылуумун.
6 баланын энеси атасыбыз. Эч кандай эмем жок. Кудайга шүгүр. Эң бактылуу энемин деп эсептейм өзүмдө. Үйлөнгөндөн кийин ата-энем колунан 2 жылдай жашадым окшойт. Андан кийин шаарга көчүп келдим. Шаарга көчүп келгенде Бишкекке. Bir kız, bir balam var bolчу бул жакта. Азыр 2 кыз, 4 уулум бар. Бул жака көчүп келгенде шаарга барып иштеп, биз да ошол жактан эл катары эле жашайбыз. Эл катары ошол жакта балдарды ошол жактан окуталы, көп нерселерди үйрөтөлү деп ниет кылып келгенбиз. Эми жашоо бул жакта иштеп, таяк-бага кыймылдап иштесе, бул жакта акча көп мисалда. Айылда акча жок. Мен айылга барсам азыр лишний аз барсам ачка кала тургандай эле сезилет да. Ушундай көрүнүп калды мисалы. Башта мында общий алганда 15 жылдан бери бул жакта экенбиз да. Өзүбүз ыраазычылык менен ушу балабыз ушундай өздөрү ушу шаар көрсүн, эл көрсүнчү, ушу эл катары жашасындар деп ушу жерде кыйналып эле суукта жүрбөй, элдердин шаардагы жашооду ham көрсүндөр деп атайын өзүбүз жөнөттүк. Барып көрүп келсин деп Россияга ham бир катар барышып келди. Ушул жерден анан Бишкекке биротоло жашаганга биз ыраазы болуп, курсан болуп жүрөбүз. Тез барып турабыз. Таяк-багын үйрөнүп, көрүп, көнүшүп, бүт бар жогун көнүп болгонга ошол бул жакта эле жүрөм мисалы азыр. Оңой деп ойлойм да. Айылга барсам эмне жүрүм ушула мен. Анчын да убакыт көп кетет, көнүп неме болуп кетишинчи. Сагынганда кетип калам. Охотага кызыгам, тоо ташка кызыгам өзүнчө. Кечегиде барып жайлоого атты чыгарып келдим барып. Балыкка чыктык барып бир аз. Кичинемде жүргөн жерлерди сагынам да бирок. Ошол балалар чакалуу болгондон кийин эми балдардын келечегин ойлодум. Балдардын келечеги жакшыраак, бир кругозор кененирээк болуп, тияк-бияк көрүп. Ошон үчүн көчүп келгенмин мен. Азыр Кудайга шүгүр жакшы, бир уул 2 кызым окуп атат, калгандары кичине. Жакшы сабактары, үчөөнүн тең сабактары жакшы. Кудайым буйруса эми ушу азыр 4 балам бар. Ушуларды жакшы чоңойтуп, жакшы бир мектептерди жакшы бүтүрүп алсак, бир жакшы чоңураак бир жумуштарга иштесе деп ойлойм ушуларды. Бизди кийин багат да ушулар. Мугалим же бир жерде университетте иштесе, же бир больницада иштесе, бир өкмөттө иштесе деп ойлойм да бир. Шаарга көчүп келгенибизге 2004-жылы июнь айында көчүп келгенбиз. Болду албетте кыйынчылыктар биринчи келген жылдары. Жумуш жок болду чалчырда. Анан барып көнүп кеттик. Балдарды мектепке киргиздик, окуттук, уже чоңоюп калышты, бүт баары кичинекей болчу. Азыр жакшы үйрөнүп калдык. Эң башында кыйынчылык бутылка чогулткам мен. Художественный академия болчу. Ошол жерде бир тууган иним окуучу ошол жерде. Ошонун обществосунда жашап, ал студент мен бутылка чогултам, бутылка сатабыз, чогултуп туруп сатам. Ошол биз каяктан машина төлгө курсакка тогоз керек, продукт алабыз, ошентип. Ошол эң кыйынчылык мага ошол болгон биринчи эсте каларлык күндөр ошол болгон. Ошол барып үйрөнүп, шаарды көрүп, тияк-бияк көрүп. Ошол андан кийин жүрүп атам келди дагы бир машина алып берди да. Ушуну менен окуатын кыл деп. Ошол машина 24 тонн Волга алып берген. Ошол атамдын машинеси менен жер көрдүм, эл тааныдым ошол шаарда. Көптөгөн тааныш ашырдым. Ошентип машинени алмаштырып азыр ушул даны билем ушинтип такси айдап жатабыз да ушул машинага келдик.
alıp keteli, biz menen koşa yaşaňyzlar dedi de biz hem bu tuğulup ösken yer, ata jaýda bizde kırgızlar şunday söz var emesmi? Hem qarıganda biz kayaqa barabız? Öz elibizde, öz jerimizde en kiçine balabızdı endi boldu saga dep onu alıp kalıp uşu yerde jaşaşka makul boldu. Qarıganda endi bizdi ne kılasыңар? Ошо жаштар барып жашай бергиле, силердин жашаганы биздин жашаганыбыз, чогуу жашайбыз, алып кетебиз дешти. Биз макул болгон жокпуз. Bu yerde muna kafe, stol oylary. Şopurlar üçün bizge öte jakşı. Tününgü saat 2'de gelesizmi, abette gelesizmi, tün taňamar gelesizmi, büt dua qaysyl wagt bolsun bizge besplatny da. Klient alıp gelgen üçün misala. Oşon üçün bizge besplatny tamaktar daýar bu yerde, klientlerge daýar, öte jakşı işleşet bular deleçe. Kışında gelsek ısık su daýar misala. Emne bolsa bular misala maşina bozulsa kelip jatabız, çarçasak kelip es alganga büt bar jok условиялар түзүп койгон да булар. Жол кандай? Каттан Бишкектен келип атасың? Ооба, Бишкектен келиштим. Жол жакшы, ысык жок күнүс. Эптеп Каракөлгө жетели деп кофе Сендеп келдиң шаршылык көрбөсүң, э? Эптеп Каракөл бул жерди билесиң да. Мен качан жетем Бишкекке, сен кой келип калдың? Sen bu жетип барасың. Акырындык менен жетебиз. Bu Каракөл деген шаардын бул чыга бериши да Ошчага. Ошол бул жерге атайы ошол шопурлар үчүн эс ала турган жер да бул. Кичине келип протоколду жазып, кофе ичип, уйкуну ачып кете турган жер да бул. Ошон үчүн ушул жерге атайы келип, бир эс алып балан кетебиз, 10-15 мүнөт эс алып алып, ошондон кетебиз. Таксистер эмес, клиенттер да үйрөнгөн бул жерге. Бет бардыгы. Жеттикпи, токтойбузбу деп турушат. Каерден чай ичебиз, каерден кофе ичебиз дейт. Нашы келебиз, бир кружкадан кофе ичебиз, Бишкекке жетебиз. Каракөлдүн семейкасына кетип жатабыз да. Каракөлдүн семейкасы деп коет. Мисалы билгенге, түшүнгөнгө эң оор жер ушул да. Мисалы Каракөлдүн семейкасы эң опасный мындай айткандачы. Анан туннель, экөөнөн мисалы мен өзүм какомда туннелде бузулуп кала турган болсо газ урушуп клиенттергечи. А бул жерде кокустан бир нерсе болсоң, тиягың суу да. Ошол жерден абайлап этиш керек ошо. Анан кышкысы бул жер күн тийбейт анча, өтө опасный болот. Кеч бар жоктон муз кетсе да бул жерде кетпей туруп болот. Ушул жолго мен оюмда, жеке оюм, ушул трассага ГАИ койсо деп ойлойм да. Токтогулдун өзүнүн ГАИси бар, Каракөлдүн өзүнүн ГАИси бар. Карабайт мисалы. Мен Россияга Читагача бардым. Мен талаада эле болбогон эле перевал мисалы. КамАЗ чыгып кетип атыптыр. КамАЗдан анан биз Кыргызстанда эч ким жок экен деп туруп обгон коюп чыктым. Эки полосаны бузуп чыктым. Бардым бир 4 километр, 5 километрден кийин ГАИ тосду. Аварийный состояние. КамАЗдан обгон коюп чыкканымды, проблем бузганымды дана камерадан көргөзүп берди да. Мойнума коюп бердим мисалы. Бул Кыргызстанда деле ошондой кылып, мына ушул Ош-Бишкек жолуга ошондой камера коюп койсо, кырсык азаймак да, мисалы мындай айтканда. Ошентип 12 саатка созулган сапардан кийин Ордолу Ош шаарына да кирип келдик. Жүргүнчүлөрдү түшүргөн соң эртеси таңерте каарманыбыз менен Чоң Алай районундагы Дароот Коргон айылына бет алдык. Дароот Коргон центри ушул жер болот. Бул коргон точно билбейбиз канча кылым болгончу. Дароот Коргон деп ушул райондун аты ушул коргондон коюлуп калган да. Дароо өт болгон экен бул жердечи. Анан Дароот Коргон деп оңдоп коюшкан да. Ушул коргон канча кылым болгонун эч ким билбейт азырчы. Бул жерде кандай ортосунда вишка болгон экен, биздин угушубузча мындай кароолдор турган экен. Анан тияктан Тажикстандан келген адамдар айтат экен да. Бул жерге келгенде дароо өткүн депчи. Көрүнбөй өткүн, дароо өтүп кеткин дейт да, качып өтүп кетти деген. Каарманыбыздын туулуп өскөн айылын ата энесин сагынганы кыймыл аракетинен байкалып турду. Жүрөгү сезген сымал апасы Парда Сене уулунун жолунан удурлай тосуп чыкты.
Каарманыбыздын ата-энеси, бир туугандары, борбор калаадан келген даамдардан ооз тийип, дасторкон үстүндө ал жай сурашып отурду. Уул менен ата-эненин аз да болсо сагынычы тарап, каарманыбыз кайрадан ошту. Андан соң борбор калааны көздөй сапар алууга камынды. Жол балдарың көп. Жакшы. Ойлоорсуңар санаа тартып камыгып, садагалап караанымдан кагылып, силер мени самагандай жол карап, мен да жүрөм өзүңөрдү сагынып. Кыргыз Республикасында бекем тынчтык менен туруктуулукту жаратуу үчүн жагдай шарт түзүү ар бир адамдын катышуусу менен мүмкүн. Анткени ар бирибиз маанилүүбүз. Ар бирибиз маанилүүбүз теледолбоору Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фондунун Кыргызстанда этностор аралык тынчтыкты куруу максатындагы көп сектордук кызматташтык долбоорунун алкагында жана Бириккен Улуттар Уюмунун Тынчтык куруу фондунун финансылык колдоосу менен ишке ашырылды. Программадагы ой-пикирлер Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фондунун же Бириккен Улуттар Уюмунун Тынчтык куруу фондунун расмий пикирин билдирбейт. Долбоор 5 областтын 23 айылдык жана шаардык аймактарында ишке ашырылат. Долбоордун өнөктөштөрү Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын этностук, диний саясат жана жарандык коом менен өз ара аракеттенүү бөлүмү, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары жана этностор аралык байланыштар иштери боюнча агенттиги, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы, эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонду, Мутакалим аялдар прогрессивдүү коомдук бирикмеси, демократиялык процесстерди изилдөө борбору коомдук фонду. Кыргызстанда этностор аралык тынчтыкты куруу максатындагы көп сектордук кызматташтык долбоорунун негизги милдети социалдык нарк-насилдерди калыптандыруу, жооптуу жүрүм-турум үлгүсүн жайылтуу, ар түрдүүлүктү сыйлоо мамилесине жана жарандык жоопкерчиликке чакыруу, пикир алышуу менен кызматташууга көмөктөшүү, зомбулуктун бардык түрлөрүнө карата эч түтүмсүз мамиле кылууну жайылтуу эсептелет.